Өзбекстандан келген жаштар жайлоодогу боз үйлөргө күбө болуу менен бирге кыргыздын кол өнөрчүлүгү, каада салты жана улуттук тамак аштары менен да таанышты. Алардын бул жерге чакырылуусу да жөн жерден эмес. Эки өлкөнүн жаштарынын ынтымагын бекемдеп, туризм жаатындагы алаканы чыңдоо максаты коюлган. Ал жакта 30 миллиондон ашык калк жашайт. Аларды бизге турист катары тартуу, биздин кереметчилерди көргөзүү, эс алдыруу багытында биз иш-чараларды өткөрүп, анан ушул сыяктуу кереметчилерибизге кызыктырышыбыз керек. Эгерде биз баягы алыскы чет өлкөлөрдөн эле күтпөстөн, мына кошуна мамлекеттерибиздин эле элдери келип көрүп, биздин жерлерди эс алып, анан акчаларын таштап кетсе, биздин жергиликтүү элге дагы канчалык ал пайдасын алып келмек туурабы? Кыздаркан Жаңыбаева коноктор үчүн атайын даярдык менен келген. Кыргыздын кол өнөрчүлүгүнөн тартып улуттук тамак ашы, каада салттарын да таанытууга аракет кылып жатат. Буга чейин да туристтерди кабыл алып жүргөндүктөн алар үчүн кыргыз маданияты жаңылык болоорун билет. Конокторду күткөнгө колдон келишинче улуттук унутулуп кеткен нерселерибизди алып чыктык. Бешиктерибизди, ийиктерибизди ийрилбей кагылган, көп жоголуп кеткен ошол 1916 жылдан берги эстелик буюмдарыбызды алып келдик. Өзбек туугандарга көрсөткөн, аны келиндерибиздин кол өнөрчүлүгү кышманы ичип көрүшүп аябай жактырды. Айран, сүт, кымыз, жарма, ошол унутулган бардык аталар баарыны койгонго аракет кылып атабыз. Олар ыраазы болуп, бизден сурашып, аларга кандай болушун айтып, такта берип турабыз. Исламжан Өзбекстандын Фергана облусунан келген 30 чакты жаштарынын бири. Көкмойнок жайлоосуна алгачкы жолу келиши. Тоо койнундагы арчалуу жаратылышка суктанып, ата-энесин да алып келүүнү максат кылып жатат. Бул жердегилердин телефон номерлерин да жазып алган. Qirg'izistonni bu yeri albatta bizga toza havosi, chiroyli atmosferasi bilan yodimizda qolyapti. Toza havo, go'zal manzara, bu manzarani tagida esa go'zallik va soflikning tagida esa ikki davlat yoshlari o'zaro birlashayotgani biz uchun juda yodimizda juda yaxshi qolmoqda. Bugun o'zimiz uchun shu yerning mezboni bilan o'zaro raqamlarni alishib oldik. Bu yerdan ketganimizdan keyin o'zbekistonlik do'stlarimiz, sinfdoshlarimiz, ota-onalarimizni olib yana tashrif buyurishni maqsad qilib oldik oldimizga albatta. Адамжайлык жаштар бул аймактын туризмге болгон дарамети жогору экенин айтышат. Чет өлкөлүктөр менен кошо ички туристтерди да тартууну көздөшүүдө. Туристтер үчүн зарыл болгон шарттарды жеке ишкерлер колуна алып, мамлекет тараптан колдоолор көрсөтүлүшү керек. Негизги биздин бул жерде өткөрүп атканыбыздын максаты жаратылыштын кооздугу. Ошондой эле биз өзүбүздүн Кыргызстанда ушундай кооз жаратылыш бар экенин башка өлкөдөгү келген конокторго, ошондой эле өзүбүздүн Кыргызстандан деле келген жаштарга көрсөтүп, алдыда туризмди өнүктүрүүгө, мына жеке ишкерлерди керек болсо колдоого бир багытталган десем туура болот да. Улуттар аралык достукту жана жаштар арасындагы ынтымакты бекемдөө фестивале Кадамжай райондук жаштар комитети тарабынан уюштурулган. Ушундай эле иш-чара Өзбекстандын Фергана облусу тарабынан да колго алынары күтүлүүдө. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.